Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан соң ошол биримдикке мүчө мамлекеттер арасында жүрүүдө бир канча жеңилдиктер каралган. Бүгүнкү чаралышта мигранттар кайсыл өлкөлөрдө кандай жардамдарга ээ боло ала тургандыгы жөнүндө айтып беребиз. Келишимге ылайык ЕАЭПке мүчө мамлекеттер бири-биринин өлкөсүнө барганда 30 күнгө чейин каттоого турбай жүргөнгө уруксаат берилген. Андан соң каттоого туруу зарыл. Мыйзамдуу түрдө 90 күн жүрө алышат. Андан ары эмгек келишимине же жарандык укуктук келишим түзүү керек. Мигранттар эмгектенүү үчүн уруксаат кагазын албай туруп иштешсе болот. Педагогикалык, юридикалык жана медициналык билими тууралуу дипломдордон сырткары Кыргыз Республикасынын уюму тарабынан берилген документтер таанылат. Ал эми мугалим, юрист жана медиктерге квалификациясын тастыктоо үчүн кошумча сынак тапшырууга туура келет. Мигранттардын өздөрү менен чогуу жашаган балдары ишке орноштурган мамлекеттин мыйзамына ылайык мектепке чейинки мекемелерге барууга, билим алууга шарт түзүлөт. Пенсиядан башка социалдык камсыз кылуулар көрсөтүлөт. Жалпы эмгек стажы эсептелет. Мигранттарга жана алардын үй бүлөлөрүндө медициналык тез жардам кызматын өз жарандарына берүүчү тартипте жана медициналык камсыздандыруунун бар жогуна карабастан бекер пайдалануу укугун берет. Пандемия учурунда шартка жараша Россиядагы кыргыз мигранттар ВИЧ жана COVID-19 боюнча тестирлөөдөн акысыз өтүүгө болот. Маалыматка ылайык, милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси боюнча камсыздандыруу жана дарылоо, убактылуу жашап турууга уруксааты бар же дайыма жашоого уруксаат кагаз алган чет өлкөлүктөргө, ошондой эле ЕАЭП өлкөлөрүнүн качкындарына жана жарандарына берилет. Ошол эле учурда Москва шаарында жана башка региондордо милдеттүү медициналык камсыздандыруусу жок мигранттарга, чет элдик жарандарга коронавирус боюнча акысыз медициналык жардам орусиялыктар менен бирдей көрсөтүлүүдө. Буга чейин деле коронавирустун оор формасына кабылган бейтаптарга толук медициналык жардам акысыз көрсөтүлүп келген. Ал эми оорунун жеңил формасына чалдыккандар дары-дармектерди өз каражаттарынан сатып алышчу. Мигрант катары акысыз медициналык жардамдарды жана юридикалык кеңеш алууга бардык шарттар бар экенин билип жүрүңүз.